СДПК президенттик шайлоого Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөттү. Бул чечимди социал-демократтардын 16-съездине катышкан 674 делегаттын бардыгы бир добуштан колдоп беришти. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов Жээнбековдун талапкерлиги социологиялык сурамжылоолордун негизинде 12 адамдын арасынан тандалганын билдирди. Социал-демократтардын 16-чы жалпы курултайы саат 10-до белгиленген. Бирок делегаттардын биринчи агымы Улуттук филармония алдында эрте эле келип алышкан. КСДП үчүн бүгүн абдан маанилүү жана жоопкерчиликтүү күн. Бирок алдын ала эле ар бир делегат жана партиянын мүчөсү кандай тандоо жасаарын билип турушту. Сооронбай Жээнбеков чыгарып жатабыз. Анткени Сооронбай Жээнбеков бүт тепкичти басып өткөн айыл өкмөтүнөн баштап аким, губернатор, мына бул көбүнчө адам таза адам, коррупцияга малынган эмес. Партиянын төрага орун басары Фарид Ниязовдун айтымында Жээнбековдун талапкерлиги КСДПдеги 12 талапкердин ичинен тандалды. Партиянын саясий кеңеши бул чечимди кабыл алууда социалдык сурамжылоолорго таянышкан. Бирок буга чейин талапкер катары аттары жаңырган социал-демократтардын көрүнүктүү мүчөлөрү да Жээнбековду колдоп кетишти. Мисалы, жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтүү менен иш бүтпөйт жана алдыда чоң жарыш турганын белгилейт. Айрымдары өзүн өзү көрсөтүү жолу менен атаандашууда. Бүгүнкү күндө президенттикке ат салышкандардын саны 30га жакындап калды. Бул Кыргызстанда чыныгы демократиянын, саясий атаандаштыктын бар экендигин, ачык жана таза шайлоонун баарына бирдей шарт түзгөнүн айгинелейт. Курултайдагы ар бир региондун делегаттары Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоп, анын өкмөттүк кызматындагы жасаган иштерин баса белгилеп жатышты. Мисалы, Чүй облусунан келген өкүлдөр жол куруудагы жылыштарды байкап, дээрлик облустун ирригациялык көйгөйлөрү чечилип баштаганына ыраазы болушууда. Акыркы 3-4 жылдык убакытта өлкөнүн бардык аймагында жаңы жолдор салынып, бузулган жолдор ремонттон өткөрүлүп, жаңы ишканалар, мектептер, бала бакчалар, больницалар курулуп, оңдоо түзөө иштери активдүү жүргүзүлүп жатат. Медицина тармагында заманбап жабдуулар алынып жаткандыгына эл тараза, эл сынчы демекчи баарыбыз күбөбүз. Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде партия мүчөлөрүнүн алдында өкмөт кызматындагы жетишкендиктери менен бөлүштү. 2017 жылдын 6 айында ички дуң продукт 6,4%, өнөр жай 31,6%га жогорулады. Былтыр ушул мезгилде 17%га төмөндөп кеткен экспорт 30%га өскөн. Дүйнө экономикасындагы терс көрүнүштөргө карабастан, Евразиска мүчө өлкөлөрдүн арасында биз экономикалык жакшы көрсөткүчтөргө жетиштик, дейт премьер-министр. Евразиска эмес, Европа өлкөлөрүндө экспорт активдешти. Мына биздин ВСП плюс статусуна ээ болгонубуз да оң таасирин тийгизди. Далил катары айтсам, Европага экспорт 44%га өстү. 44% Европага. Мында эч качан болгон эмес. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков президенттикке талапкерлигин кое турган адам катары өлкөнүн келечеги тууралуу сөз кылды. Учурдагы премьер-министрдин айтымында Кыргызстан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат жана президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердүүлүгү улантылаарын белгилейт. Жээнбековду зал жылуу кабыл алып, 674 делегат тең ордунан туруп кол чаап жатышты. Кудайым колдоп, эл колдоп, шайланып калсам, мен Алатоонун кулуну болуп, өз элимдин кулу болуп иштеп бергенге даярмын. Сооронбай Жээнбеков социал-демократтардын талапкери катары БШКга документтерин тапшыра турган болсо, премьер-министрдик постун вице-премьерине өткөрүп берет. Ал эми Боршайкомго документтин тапшырууга өкмөт башчынын 10 сентябрга чейин убактысы бар.